Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү карай турчу темабыз Саддам Хусейн. Ушу боюнча кичине талкуулоо кылалы. Комментарийлеримде ушул теманы талкуулап бергиле деп жаздыңыздар эле. Ар бир ушул видеодо көрсөтүлгөн маалымат текшерилиш керек. Сиздерде ушул видеонун астында шилтемелер бар, ссылкалар да. Ошол менен өтүп карап коюңуздар, текшерип коюңуздар. Критикалык ой жүгүртүү деген жакшы. Бүт маалыматтарды текшериш керек. Анан эл аралык мындай стандарт боюнча ушундай материалдарды даярдаганда албетте ушундай булактар колдонулуш керек. Эгерде сиздер бул видеодо берилген маалымат менен макул эмес болсоңуздар, анда комментарийлерге өзүңөрдүн булактарыңарды келтирип, мынакей ушул сенин булактарыңды баягы жокко чыгарган, бизде мындай маалымат бар деп жазсаңыздар аябай сонун болот. Анда кеттик. Өзү Саддам Хусейн деген нак аты Аль-Тикрити болгон. Хусейн деген сөзү бул фамилиясы кандайдыр бир диний кандайдыр бир наам болгон. Өзү мындай төрөлгөндө атасы таштап кеткен, ошондуктан аны энеси тарбиялап, кийин күйөөгө кайра турмушка чыгып, өгөй атасы тарбиялап ушундай өскөн. Анан Саддам Каирде 1 жыл мектепте окуп туруп, анан Каир университетине кирет дагы, анан юриспруденция ошол мыйзам таануу илимине окуп, аны бүтүргөндөн кийин ошол акырында 1963 жылдары Баас Араб коммунисттер партиясына кирет дагы. Ал Баас Араб партиясы Советтер Союзу тарабынан түзүлгөн. Советтер Союзу билесиздер, өзү ишти жүргүзүп атканда бүт дүйнө боюнча коммунизмди жайылтууга аябай көп аракет таштаган. Советтер Союзунун өзүнүн жарандары аябай ачка жүргөндө, кээ бир кездерде бүт баягы тапкан терген акчанын баарын Советтер Союзу ушул дүйнө жүзүндөгү коммунисттик режимдерди колдогонго, жаратканга жумшаган болчу. Аларга курал саткан, аларды акчалай колдогон, ушундай кандайдыр иштерди жасаган. Так ошондой эле аракеттер менен араб дүйнөсүндө ушул батыш өлкөлөргө, Америка Штаттарына мындай карама каршы күч катары ошо Баас партиясы да түзүлгөн. Баас партия мындай түзмө түз которулганда, Баас деген бул Кудайдын партиясы да, мындай Аллахтын партиясы деп аталат. Ошол Баас коммунисттик араб партиясы Саддам деген мүчөгө ээ болгондо аябай өнүгө баштаган Иракта. Ошол кезде, мисалы үчүн, Ирактын территориясы Осмон империясынын карамагында туруп жатып, андан кийин Британия империясына өтүп кетип, анан Британия империясы колониялардан баш тартканда өзгөчө мындай көз карансыздыкка ээ боло баштаганда, кээ бир араб өлкөлөрү Франция тарабынан басып алынган. Анан экинчи дүйнөлүк согушка чейин Германия кээ бир ошол араб өлкөлөрүнө үстөмдүк кылган. Германиядан кеткенден кийин анан кээ бир колонияларда Франция калган да. Эмгичекте бүгүнкү күнү Франция ушул Африкада мындай таасири зор болуп турган. Акыркы эле айлары Франция 4 өлкөдөн сүрүлүп чыгарылды, баягы Вагнер тобу менен Орусия тарабынан. Ал эми ошол кезде Франция ошол Ирак, Триполитания деген жерлерде дагы мындай бар болчу да. Анан ошол кезде, мисалы үчүн, араб өлкөлөрү Советтер Союзунун жардамы менен Мисир өзгөчө Гамаль Абдел Насер кезинде ошол Израилге кол салышат, коалиция түзүп туруп. Араб коалициясы 6 күнүн ичинде Израилге утулат. Утулгандан кийин ошол ал утулууну баягы ошол кездеги мамлекеттердин башчыларына күнөө кылып туруп, көп ушул мамлекеттерде төңкөрүш болот, мындай бийлик алмашып кетет. Ошол эле 6-июль 1968 жылы Абдель Рахман Арефти ушундай күчсүздүктөн айыптап, Баас партиясы тактан ыргытат аны. Анан 2 киши бийликке келет, анын экинчиси Саддам болот. Анан Саддам Аль-Тикрити кийин дагы 1-2 жылдан кийин өзү бийликке келгенде аттанат. Кийин анын аракеттери ишке ашат, ал Ирактын президенти болуп калат. Президент болгондон кийин 1986 жылдан баштап, мисалы үчүн, Саддам өлкөсүн модернизацияга жөнөтөт. Советтер Союзунан атайын специалисттер чакыртып алып, алар деген ушул өлкөнү курууга үйрөтүп, микрорайондорду курууга, завод, фабрикаларды курганга жардам берип, анан албетте баягы Саддам бийликке келгенде америкалык компаниялар, британиялык компаниялар нефть иштеткен Иракта. Ошол нефтти иштеткен компанияларды ал деген улутташтырат. Улутташтырып колго алып алат. Колго алып алгандан кийин ошол Саддамдын колунда эгебейсиз байлыктар топтоло баштайт. Ошол байлыктарды ал деген өлкөнү модернизация кылганга кеңири колдонуп баштайт да. Анан Советтер Союзуна адистерди окутканын жиберет.
адистер келип туруп окуп кетет. Анан эң белгилүүсү Кыргызстанга тиешелүү бул деген Кант авиациялык окуу жайына Токмокко ошол Чүйдө келип туруп Бишкекке мурунку Фрунзе деп атап Саддамдын шумкарлары деген летчиктер келип, учкучтар келип окуп кетишет дагы. Анан менин так бир фактыларды билем. Мисалы үчүн Бишкекте бир нече атасыз мындай баягы ошол учкучтар келип кыргыз кыздар менен кандайдыр карым катнашты болуп, анан кайра Иракка кетип согушка, анан биякта калып калган балдары кыздары болгон да. Анан ушундай балдарды кыздарды мен тааныйм, аябай сулуу, бир мындай жакшы кандайдыр бир метистер болуп кеткен. Кээ бирөөлөрү мени да тааныйт. Салам, атыңды атабай коеюн. Анан ушундай нерсе болгон да, фактылар болгон. Анан мындайынан айтканда, Кыргызстан ошол кездеги Кыргыз СССР көптөгөн араб өлкөлөрүнүн, мисалы үчүн Сириянын, Ирактын учкучтарын тарбиялаган да. Анан 70-жылдан кийин мунай баасы баягы аябай өсүп, анан дүйнө жүзү боюнча мунай жакшы мындай сатылып, 71-жылы улутташтырылган казынага көбөйүп кеткен каражаттар Саддамдын колун кеңейтет дагы. Саддам деген көп реформаларды жасайт. Ошол реформалардын ичинде мисалы үчүн акысыз билим берүү системасын киргизет Иракта. Аялдар чектелбеген экономикалык укуктарга ээ болуп калат да, ар кандай бизнести жасаганга, мүлктү алганга ээ болуп калат. Ушундай прогресс болот да, Советтер Союзунун консультанттарынын жардамы менен. Кеңири социалдык абалды жогорулатуу мындай программалары, борборуштурулган кандайдыр бир социалдык программалар ишке аша баштайт. Жер чоң баягы латифундия мындай капиталисттердин жерлерин майдалатып туруп, чарбаларга бөлүп берген, чакан чарбаларга. Бул деген аябай прогрессивдүү кадам болот да Иракта. Анан негизи таң каларлык нерсе ошол кездеги ар бир мамлекеттик акция 70-жылдары Иракта дүркүрөп жакшы ийгиликтерге ээ болот, эл аябай ыраазы болот. Ошондо Иракта аябай көп ушундай үйлөр, баягы комплекстер курула баштайт. Ирак чөлдөн мындай заманбап шаарга айланып кетет ошол кезде. Ошондо Саддам өзүнүн аябай күчүнө ишенип, Пан-Арабия кыймылын уюштурууга жар салат дагы. Мисалы үчүн ошол Пан-Арабия кыймылынын башка жакыр араб мамлекеттерге жардам бериш үчүн ал деген $250 миллион таратат, мисалы үчүн. Таратып туруп, кредит берип, баягы каржы берип, ушундай кандайдыр бир жардамдарды кылып. Бирок ал нерсе акырындап бүтө баштайт. 1980-жылы, 88-жылга чейин Иран-Ирак согушу башталат. Ошол согуштун себепкери, мисалы үчүн ошо Ирак өзү, анын территориясында килейген курд эли, өз мамлекетисиз бар. Андан сырткары ошол кезде баягы социалисттердин жардамы менен социалисттик коммунисттик курд партиясы курула баштайт. Азыркы кезде анын лидери Оджалан. Ошондой сыяктуу кыймылдар өзүнүн көз карансыздыгы үчүн күрөшө баштайт дагы. Анын шиилик да кыймылдары акырындап кыймылдай баштайт. Мисалы үчүн Ал-Дава Ал-Исламия деген ушул Ирандын акчасы менен өнүгүп келаткан бир кыймыл. Ал кыймыл деген ошо Ирактын шииттер жашаган жерлерин бөлүп алып, Иранга кошулууга көздөйт дагы, сепаратисттик иштерди баштап. Ага Саддам каршы чыгып туруп тыйса, Саддамдын өзүнүн башын алганга аракет кылышат. Ошентип бир нече аракеттен кийин Саддам аларга ачуусу келип туруп, согуш ачат. Согуш ачып туруп, ал Саддамдын мисалы үчүн ошо тергөө кызматы далилдейт да. Сени өлтүргөн аракет кылган адам бул деген Аяталла Хамейни деп ушул маалыматты беришет. Анан Саддам ага ачуусу келип, Иранга согуш ачабыз деп согуш баштайт. Ошол согушта Иран 500 миң киши жоготот. Ирак болсо 250 миң киши жоготот да. Жарадарлар 1,5 миллионго чейин болот. Качкындар 8 миллион адамга чейин болуп кетет. Ошол согушта Ирак ошол кезде баягы катуу көзөмөлгө салынбаган иприт жана зарин газдарын колдонгон деген да имиштер бар да, тарыхта, булактар бар. 1982-жылы Курдистанга мисалы үчүн Ирак газ атакасын кылат. Иракта курдтар Пешмерга деген кыймылды пайдаланат, эмчекте ал кыймыл бар. Пешмерга деген котормосу бул деген өлүмгө баргандар деп которулат да. Ошол Курдистандын элин сактап калыш үчүн ушундай кандайдыр бир согушкер мындай топтор түзүлөт да. Анан Аншаль деген жерде курдтарга Ирак атака кылат. 182 миң киши каза табат да. Газ атакасы болот.
Анан Ливанда козголоңдор болгондо Ирак Ливанды мындай колдой коет. Сирияда дагы алгачкы Башар Асадка каршы согуш төңкөрүш болуп кеткенде, алавиттерге сунниттердин төңкөрүшүндө Ирактагы колдоп коет да. Анан ушул согуштун негизинде, согуш бүтүп жатканда акырындап Ирак Саддам өзү ОПЕКке тарына баштайт да. ОПЕКти баягы синдикат түзүлүп, ОПЕК деген бул деген Араб Эмираттары, Кувейт, башка ушундай өлкөлөр биригип алып, жалпы ушундай биз деген нефтке бааны мындай каалагандай коебуз, керек болсо азайтабыз, керек болсо көбөйтөбүз, ушинтип биз базар менен башкарабыз деген аракетти кылып баштаганда, бул клубка, бул деген топко Саддам түшпөй калат. Түшпөй калганын эсебинен анан таарынат да ОПЕКке. Таарынып туруп, 89-жылы ОПЕКке карата кара пропаганданы жайылтат да, аны баягы коркутканга аракет кылат, кандайдыр бир мындай таасир эткенге аракет кылат. ОПЕК болсо Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираты ошого жооп катары Ирактын экономикасын бууп баштайт да. Алардын Ирактан чыккан нефтти эч ким албай коет. Эч жакка чыгарбай коет. Ошондой мисалы башчы өлкөлөр, ошол кездеги баягы ошол нефтти бүт сатып алып аткан, тез сөнүп келаткан өлкөлөр ал нефтини сатып албай коет да. Ошондо 91-жылда Ирак аябай кедей өлкө болуп калат тилегине каршы. Ошол кедей өлкө болуп, аябай кыйынчылыктар тарта баштайт. Анткени мамлекеттик чыгымдар аябай чоңоюп кеткен, карыздар чоңоюп кеткен, нефттин баасы түшүп кеткенде, ОПЕКтин иш аракети менен Ирак кедейлеп баштайт да. Анан 90-жылы Ирак тышкы карызы 80 миллиард долларга чейин жетип калат. Көбүнчө кредиторлордун арасынан СССР да бар болчу. СССР ушул кредитке мисалы үчүн курал саткан да. Анан 2-августта Ирак Кувейтти басып алат. Анткени Кувейтке 2,4 миллиард доллар айып пулга жыгат да ошол Саддам Хусейн. Айтат, анткени Кувейт менен Ирактын ортосунда бир жер бар болчу, ал жер деген баягы мындай биздин анклавдарга окшош жер. Ошол жерден Кувейт нефтини өндүрүп атканда, анан өндүрүп кеңири сатып атканда, Ирак ошону байкап, анан айтат да, бул биздин жер деп. Кувейт негизи макул болот, анан айып пул төлөгөнгө макул болот, бирок Кувейттин баягы макул болгонуна карабастан Ирак аны басып алат. Басып алгандан кийин албетте Кувейт деген ошол ОПЕК өлкөлөрү менен кошо батыш өлкөлөрүнүн мындай кандайдыр бир канатынын астына кирип алган жөжөдөй болгон. Ошондуктан 91-жылы ушу батыш өлкөлөрү дүйнө Бириккен Улуттар Уюму эл аралык санкцияларды Иракка катары көрө баштайт. Ирактан нефть эч жерге сатылбай калат, Ирактан эчтеке эч жерге чыкпай калат. Ошондо Ирактын абалы начар болуп калат да. Анан 17-январь 28-февралга чейин 91-жылы чөл бороону деген Бириккен Улуттар Уюмунун чечими менен ошо Кувейтти бошотуу операциясы башталат дагы. Ошол атайын операциясынын негизинде Ирак Кувейттен куулуп чыгат. Ал операцияга эң көп катышкан өлкө бул Америка Коңшу Штаттары болгон. Андан кийин ошол Евро биримдик, андан кийин Британия жана башка ошондук ушул өлкөлөр, Австралия, Аргентина биригип туруп, анан Иракты Кувейттен сүрүп чыгарат. Чыгаргандан кийин негизи Саддам Хусейндин бийлиги сакталат. Анан ошондон кийин баягы санкциялардын астында баягы Кувейтти жоготуп, Саддам Хусейн ички саясат менен алек боло баштайт. Анткени баягы ички саясаттын ичинде ал өлкөсүн ыдыратуу үчүн бир четинен Иран жанакындай согушчул топторду колдоп жатат, бир четинен курдтар башын көтөрүп ушу өзүнүн өлкөсүн курган чоң аракетте. Ошол курдтарга бир четинен Америка Коңшу Штаттары жана батыш өлкөлөр жардам бере баштайт акырындап. Ошонун аркасы менен Ирактын ичи аябай чоң дүрбөлөңгө түшүп, ички саясатты аябай мындай кысып салат Саддамды. Саддам ал ички саясатты жөнгө салыш үчүн жана бийлигин бекемдетиш үчүн катуу репрессияларды баштап, бир нече адамды өлтүрөт. Мисалы үчүн бул Ирактагы ошол болуп турган көрүстөндө аябай көп ушундай мүрзөлөр саны өсүп кеткен ошол кезде. Анан баягы эл аралык топтордун айтуусу боюнча саясий оппоненттерди Саддам аябай катуу жазалаган да. Ошол кезде дагы балдары өсөт, Удей Кусей. Анан ошол балдары боюнча, мисалы үчүн, кара пиардын жакшы бир мисалы катары Шайтандын окшошу деген бир кино бар Ирак боюнча, ошону көрсөңүздөр болот. Ошол батыш өлкөлөрүнүн кара пиарды жасаганынын сапаттуу мындай бир мисалы деп айтса болот да. Ошондо Саддам ушу ички маселелерди чечип жатканда, кедейчиликти, жакырчылыкка чыдабай козголоң салган элдерди жөнгө салып жатканда ушундай
көп нерселер болот дагы. Анан 98 жылы Билл Клинтон Иракты боштукка чыгаруу актысын жаза баштайт. Иракка демократия орнотобуз, Иракта демократия жок, диктатор каалаганын кылып атат, элдерди кууратып атат деген сөздөрдү айта баштайт. Ошого анан Жорж Буш дагы шайлоого катышып жеңип алат дагы, анан ошол эле актыны иштетүүгө уланта берет. Уланта берип туруп, ал деген акырындап баягы системалык түрдө Иракты жоготууга даярдоо иштерин башташат да. Ошол системалык иш машинедей да, механизмдей бир кабыл алышты чечимди. Ошол Сенат, Конгресс, Америка Коңшу Штаттары жана БУ дагы анын өнөктөштөрү ошол машина токтолбой койду да. Ал машина иштеп баштап атканда 2002 жылы ошол Саддам араб мамлекеттерине кайрылган да. Өткөндө ачуу келтирилген бардык иш-аракеттерибиз үчүн Кудайдан кечирим сурайбыз. Мурда билбеген күнөөлөрүбүзгө силерден кечирим сурайбыз деп расмий түрдө ОПЕК өлкөлөрүнөн кечирим сурады. Кечирдиби ОПЕК? ОПЕК кечирген жок, тескерисинче Саддамды ал сыздап калыпсың деп эсептеп калышты да. Ошондо мисалы үчүн ошо Америка Коңшу Штаттарынын мамлекеттик катчылары, атайын баягы кызматтардын башчылары Иракта химиялык заттар, атайын баягы массалык өлтүрүүчү куралдар жасалып жатат деген айыпты чыгара башташты. Кийин ал жалган экени билинет. Бирок ошол кезде аны шылтоо кылып туруп, Америка Коңшу Штаттары даярдана баштады дагы. Мисалы үчүн ошол Орусиядан Соода өнөр жай палатасынын башчысы негизи бүт ошол Баас партиясын түзгөн, коммунизмди араб өлкөлөрүндө жайылткан, көп жылдык баягы КГБнын чоң кызматында иштеген адам Примаков келип Саддамга айтат да: эгерде элиңди сактап калам десең, эгерде элиңди сүйсөң, элиңдин астында курмандыктарыңды коргогуң келсе, Ирактын президенттигинен кетишиң керек деп айтты да. Ошол айтып берет өзүнүн мемуарларында Примаков. Саддам аны мындай далынан сыйлап койду. Рахмат, Примаков байке деп коюп, бирок укпай койду. Анан Америка Коңшу Штаттары ошол баягы титирөө жана коркуу деген, же болбосо шок жана титирөө деген, же Ирактын эркиндиги деген операцияны баштады да. Ошондо Америка Коңшу Штаттары мисалы үчүн Саддамга айтты: начар иштер жасап атасың, элдин укуктарын бузуп атасың, андан баш тарт десе, Саддам макул баш тартам деп койду да. Ультиматум кылышты 2003 жылы. Ошол массалык кыргын салуучу куралды ташып келүүгө, өндүрүүгө тыюу салган жарлыкка кол кой деп туруп мажбурласа Саддамды, Саддам кол койгон. Ошого деле карабай Америка Коңшу Штаттары акырындап даярдана баштады да жортуулга. Машык турууларды өстүрө баштады. Жорж Буш элге кайрылуу кылып туруп 18 мартта 2003 жылы ал кайрылуусунда 48 сааттын ичинде бийликтен кет деп Саддамга айтты да. Саддам болсо бийликтен кетпей койду. Бийликтен кетпей койгондун аркасынан коалиция ошол буунун колдоосу менен, чечими менен, Америка Коңшу Штаттарынын башы менен, Улуу Британиянын башы менен Иракка жортуул кылды дагы. Анан кыска мөөнөттөгү согушта заманбап Америка техникасы Советтер Союзунун техникасын жеңди дагы, толугу менен кырды. Андан технологиялык зорлугу, бийиктиги аябай чоң экени билинди. Ошентип анан Саддамды жеңди. Саддамды жеңгенден кийин Саддам качып, аны кийин Америка Коңшу Штаттарынын спецназдары кармап алышты. Кармап алып туруп, анан атайын трибуналды кылып туруп, ошол трибуналдан соттошту дагы. Соттоп туруп, анын баягы тегеректеги кишилерин дагы жоопко тартып туруп, анан 2006 жылы 9 декабрда баягы жергиликтүү жаңы убактылуу өкмөт түзүп туруп, ал өкмөттүн колуна берди дагы. Ошондо саат 3-тө 2:30 3-кө чейин Саддам Хусейнди өлтүрүп тынышты да. Ошондо кандай күнөөлөрдү ага жабыштырышты? Ошол 88 жылдары курдтөрдү Анфал операциясында газ менен өлтүрүүдө, Киркукту аткылоо, 91 жылы шииттер менен курдтардын көтөрүлүшүн басуу, 82 жылы шииттер жашаган Аль-Джуджаев кыштагында болгон кыргын, бир нече фаил курдтөрдүн шиит мажбурлап көчүрүү Иранга, мисалы үчүн качыруу, 88 жылы Халабжадагы курдторго химиялык курал колдонуу, 80 жылдары курдтөрдүн Барзан уруусунун 8.000 мүчөсүн кыруу деп ушундай мына өзүңөр окуп алсаңыздар болот, ушундай кылмыштарды кетирди деп убактылуу өкмөт айтты. Анан ушинтип Саддам Хусейн жашоо аягында канча кечирим сурабаса дагы бүт араб өлкөлөрүнөн, Америка Коңшу Штаттарына кандай гана аракет жасабаса дагы, буну алар
Садамдын алсыздыгы деп өзүнүн баягы Juggernaut машинесин токтотушкан жок да. Juggernaut машинеси деп баягы баарын кыйратуучу, баарын өлтүрүүчү кандайдыр бир күчтү ушинтип Juggernaut деп коюшат да Индия мифологиясында. Анан Садамдын кандай жакшы иштери болгон? Негизи экономикалык модернизация, өлкөнү гүлдөткөн, чөлдөн шаарларды куруп салган да. Инфраструктуралык курулуш, инфраструктураны аябай өнүктүргөн, социалдарын өнүктүрүп кылган, баарын баягы окутканга аракет кылган, билим берүү, саламаттык сактоо иштерин акысыз кылып туруп жайылткан элге. Социалдык программалар ийгиликтүү болгон Садамдыкы. Өнөр жайы менен өнүгүүсү болгон, анан улуттук эгемендүүлүк жана ирактык деген улутту жөнөкөй араб көчмөндөрдүн, ар кайсы аралашма көчмөндөрдүн курама кылып, журт кылып ушундай кандайдыр бир иш аракеттер таштаган, ийгиликтүү кылган. Бирок Садамдын расмий тактан ыргытуу себептери кандай болду деп аталат да. Массалык кыргын салуучу куралдарды топтоду дейт. Анысы тастыкталган жок. Терроризм менен байланышкан жана ошол террористтерди каржылаган дейт. Аны менен байланышты табышкан жок. Демократия жана адам укуктары бузулган дейт. Ага мындай тастыкталган фактылар көп табылды. Бул чын экен да. Хусейндин кулатышы узакка созулган согушка, олуттуу жоготууларга жана Ирактын туруксуздугуна алып келди акырында. Бул деген карасак эгерде Ирактан анан Садамдан кийин генералдары туруп ислам мамлекети Даиш же болбосо исламское государство ошо ИГИЛды түзүштү да. ИГИЛды түзүп туруп, ал ИГИЛ бир нече жыл ушул Талибан Афганистан менен Сирияда да согушту. Азыр жеңилди деп атышат, бирок жеңилгени менен аябай катуу мындай начар из калтырды да ушул ИГИЛ кыймылы. Иракта эмкичекте тынчтык жок. Батыш өлкөлөрү өзүнүн катасын көрүштү да, айтышты, мойнуна алышты. Кээ бир учурда, кээ бир өлкөлөрдө, кээ бир элдерге демократиянын келиши эрте экен, көбүнчө ошол элдерди жакшылап сабатын көтөрүп, диктатура болсо да анан демократияга өзүлөрү мындай табигый түрдө келиш керек экен деген ойлор айтылды. Ушул нерсе көп учурунда Америка Коңшу Штаттарынын сырткы тышкы саясатын чоң критикага Американын өзүндө, Европада, дүйнө жүзү боюнча, мисалы үчүн Орусияда жаратты. Анан бул деген Ирактык согуш чынын айтканда бүгүнкү күнү ошол батыш өлкөлөрүнүн чоң утулушу деп аталат да, катасы деп аталат. Анткени эмкичекте Иракта тынчтык орной элек. Эгерде колдойн десеңиздер, өз ыктыярыңар менен ушул QR код менен колдоп койсоңуздар болот. Кийинчи роликтерден көрүшкөнчө.